Ар үйдө жарык шамсыңар, силер бар жашоо бар чыгар. Манасты тапкан асылдар, кут болсун ушул жазыңар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жаштар сүйлөсүнүн теле долбоору бардыгына 7-нин бири Кыдыр дейт. Бүгүн Бишкек шаарыбызда жайгашкан номер 7 орто мектептин жаштары менен жана төрүбүздүн коногу менен жаштар сүйлөсүнүн теле долбоору оодо. Салам алейкум. Бүгүн ушул жаштар менен жана коногубуз менен жас жана жаштар деген теманын тегерегинде сүйлөшөбүз. Анткени жас келип, өзүнүн жакшы жыты менен, өзүнүн жакшы көркү менен эшик ушундай кооз жана ошондой эле жаштарыбыз дагы өзүнүн ошого болгон мамилесин жана ошондой эле жакшы ийгиликтерди жасап келүүдө. Анда төрүбүздүн коногун тааныштырайын. Коомдук ишмер, Дилмирөгү Адеп Ахлак жана Маданият борборунун мүдүрү Өзбай Чотонов конокто. Урматтуу жаштар, силер ушул жас жана жаштар деген теманы же болбосо суроону кандай түшүнөсүңөр? Азыркы мынакей жас келип, баардыгыбыз ачылып, сыртта болсо гүлдөр гүлдөп, жакшы жаштарга дем берип, жакшы тазалыктар болуп атат, жакшы иштер болуп атат. Силер кандай ойлойсуңар, кандай болуп атат силердин жетиңерде? Анда жаштар сүйлөсүн. Мен жаздан корком ушу жаштар үчүн. Анткени жаштар жазында мас болуп, жинди чалыш болуп, ушу өз билгенин кылбай калат окшойт. Көбү жылаңачтанып алат. Анан кийин ошо жазында сүйүү күчөп, ошо көчөлөрдө кучакташып, ушу эметкендер көп болот да. Мен сизге кошула албайт элем. Биздин жаштар андай эмес. Жаштар кандай? Жооп барбы бул нерсеге? Биздин жаштар өтө уникалдуу, өтө мээңер айланып калат да, мээңер айланып, кыршаңар кетип, ишилип, ошодо поведениеңер жаман болуп кетти жазында. Мен сизге айтат элем, мен кошула албайм сизге. Анткени 5 кол тең эмес. Ар бир адамдын, ар бир окуучунун өзүнүн башы бар. Мисалы үчүн, эгерде сен досуң кандай болсо, досуң менен кетесиң. Сен биринчиден айлана чөйрөдөн болмокчусуң. Мен айтат элем, мисалы үчүн биздин 7 мектептин жаштары жакшы деп айтат элем. Анткени биз сабактан болбосок дагы бирок аракет кылабыз. Мугалимди сыйлап, ата-энени сыйлап, Кудай бар экен, баарына ишенебиз. Анан сиздин сөзүңүзгө эч ким кошула албайт. Турабы жаштар? Жаштар сүйлөсүн. Мына урматтуу жаштар, жакшы ой, аябай жакшы ой. Мынакей жаштар өстөрү колдоп чабып атат. Дагы кандай ойлор бар? Менимче буга жаштардын бардыгы эле кошулса керек. Мага жаштар жазы жакшы эле болсо керек. Анда жаштардын оюн уксак. Жигиттер барбы? Силер эме жылаңачтанбайсыңар. Жылаңачтанасыңар, азыр бир аздан кийин курзагыңарды көргөзүп, жоон сандарыңарды көргөзүп, юбкаңарды кыскартып, ушунтесиңар да. Уже башталбады. Эми 7 класс эме школдун эмесин айтпайм, ошо эле жаштар. Кыргызстандын жаштарын алалы. Силер сабак окубай эле, ушу сүйүү жөнүндө эле ойлонуп атпайсыңар жазында. Агентти карап эле отурасыңар. Мен сизге кошулбайм, бардыгы эле жаштар антип көчөдө жүрө бербейт. Бадрушкам айтканда 5 кол тең эмес, үйүндө китеп окуп отурган жаштарыбыз дагы арабызда жок эмес. Жаштар сүйлөсүн. Жакшы. Жигиттер барбы? Жигиттерден. Силер эмне бүт барыңар, эч ким агент карабай эле, үйдө китеп карап эле отурган дегеңер барбы? Канча процент, мисалы 50%, 60%. Агентти ким карабайт? Агентти ким карабайт? Агент карабагандар лох. Мен айтмак элем, агентке кирбейм, мен китептерди көп окуйм, особенно в последнее время я уже за чуть больше месяца прочитала 5-ю книгу уже читаю, честно говоря. За вот эти каникулы, которые у нас были 1,5 недели, я уже прочитала 2 книги. И уже от агента я вообще в агент не захожу, реально вам говорю. Честно. Жаштар сүйлөсүн. Дагы? Жигиттер дагы? Мынакей азыркы биздин агайыбыз бир одоно сөздү айтып өтүп кетти, лох деп. Силер лохсуңарбы? Мисалы, мен кошулбайм. Анан тастап берсеңер, жок, биз андай эмеспиз, биз мындайбыз. Мен бәрін лох дейм жокмун, агентти карабагандар лох дейм. Агентке кирбегендер лох депчи. Эмнеге алар агентке кириш керекпи? Агент деген эми уже зависимость болуп калды бизде делечи. Ну, агентке кирбесе окууну да жакшы окуп башташат да, не только же агент. Эмнеге сиз окуп аткан балдарды лох дейсиз? Жаштар сүйлөсүн. Жакшы. Жигиттер барбы? Жигиттер. Жигиттерден. Урматтуу жигиттер, кыздар. Мынакей кыздар өзүнүн жакшы ойлорун айтып атат. Силер да оюңарды айтсаңар, кандай? Силерде жашоо кандай болуп атат?
азыркы мынакей жок биз лох эмеспиз деп атат. Ана кел. Ойлогом байке кичине тарбия алган байке экен деп ойлоп жүргөм. Лох деп сөгүнөт экен байке. Биз көрдүңүзбү сөгүнбөйбүз андай сөздө. Жаштар сүйлөсүн. Жакшы. Дагы. Эми сиз улуу экенсиз. Биз сизден эми ушундай тарбия алайыкпы? Лох деп барын агентке кирбеген адам. Эми агент деген деле өзүнчө да. Багым менен эми биз деле киребиз, сиз деле кирсеңиз керек да. Жалаңач жүрөт дейм. Сиз айтып атасыз, жалаңач жүрөт. Сиз деле жүрбөйсүз, эмне кышында жалаңач жүрөлү анан, жазында эмес. Айбек, ошол агентке киргендечи эмне кыласыңар? Досторуңар менен сүйлөшүп, эми жакшы жактарын айтсаңар. Жакшы жактан эми сиз алыс болсоңуз, каникулда эми кантип мектепке келели, каникул болсо. Ошо агенттен эле сүйлөшүп отурасыз да, жатып алып үйүңүздө. Агенттен эми кандай алыс жакта болсо сүйлөшүп кичине жолукмай эмени чечмелеп да. Встреча кылып, кыздар менен же досторуң менен ар кандай. Может, туугандарың деле болот. Те алыс эмеде. Жазында өзгөчө мындай таасир береби ушул агентке кирип кандай болот жаштарда? Берет? Жок. Кандай десем эми? Кышта эшикке чыга албайсың, только үйдө жатасың. Агент эми сабакка деле эметпейт деле, биз сабак учурунда отурбайбыз. Только окуу. Жас жагабы силерге? Иә. Жас жагабы? Ооба. Эмнеси менен жагат? Жас дегенде кандай десем, кышында уже курткадан эметип жүдөйсүң, а жазында уже өзүңө келип, өзүңдү карап дегендей, жуунуп, сууnup, кийинип. Жаштарды тарап, Жаштар сүйлөсүн. Жакшы. Айтырайын да. Агенттин пайдасы, пайдасы эмес болсо бул агенттин пайдасы бул караганда жаңылыктар сүйлөшөсүң бириң менен. Ушундай болуп атат, ушундай болуп атат. Бул агенттин жаман жагы болсо бул жөн эле убакыттын кетиши да. Убак жөн эле кетет, бул жөн эле асман кетет, бул эч кандай пайда албайсың андан. Ошого кетип атат. Бул жас келгени болсо, бул жас баарыбыз жакшы көрөбүз. Жаста баарыбыздын кыздар балдардын жолугушуулары башталат, парктарда гүл этмелери башталат. Ошо жакшы баягы гүлдөр эметип ошондой. Сүйүлөр бар. Улар көп жакшы болот, Жакшы. Саламатсызбы? Биринчиден айтып кетсем болот, агенттен, например, биздин жаштардын бул азгыргысы деп айтсам болот. Чоңдон бул, например, казинолорго ойнотпайлыбы? Ал бул чоңдон азгырганы. Бул биздин агент бул жаштайынан башталган азгырганы, биздики окуй калганыбыз бул агентке биринчиден үмүттөлгөн эмебиз болуп атат. Бул азыр убакта да. Агентти өчүрүп баш эле жок кылып салса, ошо көптүн 90% жаштары аябай жакшы окумак деп ойлойм мүмкүн. Туурабы? Анда аркада калып калбайсыңарбы? Агентти жок кылса, жарым эле жаштар психологически кичине неме болуп калса керек, баштарынан ооруп. Азыр баары жок жаштар эле ушу агентке кирет да, общение каалап, баары жок сүйлөшүп, кыздар менен таанышып, балдар менен таанышып. Агенти жок болуп калса, билбейм мен өзүм, агенти жок кылып калса эмне болуп кетет экенбиз. Элестете албайсың, Жазда болбой калат, кышта болбой калат, Кыштан болбой калат. Убакытты кантип отурасың жөндө. Жөн эле үйдө жата бербейсиң да, агенттен кичине заряд неме кылып, колдон неме кылып, кичине общение болуп, балдар менен сүйлөшүп, мына жерде жолугушабыз деп, балдар, кыздар болуп. Ошон агент жакшы. Кайсы жерден жолугасыңар? Көбүнчө парктарда, кандай айтсам. Жазда парктар жакшы эле болуп атабы? Жакшы эле. Жаштар сүйлөсүн. Агентти жок кылышып атпайбы? Агентте деген мурун азыр агент болуп атпайбы? Агенттен мурда агент жок да кантип жолугушчуңар эле? Азыр 21-кылым бар эле билет. Туура, бирок мурда азыр агент менен жолугушабыз деп атпайсызарбы? Агент жок да мурда кантип жолугушчуңар эле, исли? Эме болсо. Азыр. Ал убакта эми билем, ал убакта эми балдар кыйкырып, чыкырып таанышышат эле да. Бири-бирин чыкырып, чоңуз таанышып алайлы деп. Бизде азыр андай жок да, биз уялабыз да чыкырыштанчы. Биз агенттен эле таанышабыз да. Агенттен кандай экен деп сүйлөшүп, ошондой. Айтып Биринчи чети бала суроо берип кетти мага, мен агентке кирбейм. Бул дагы айтып кетти мага, агентке ушундай ышкырып ушинтип жолукчук депчи, то есть таанышчык депчи. Ошентесиң, ал сен бирок азыркы балдар эч качан уялбайт. Вообще мындай кыздар кандай болсо, ошолор өзлөрүн эметип, мындай уялышпайт да, такырчы. Балдарбы? Балдар уялышпайт. Бирок кыздар деле бар арасында, мен кыздарды, балдарды бул жаман деп бөлбөйм. Бирок кыргыз болгондон кийин мындай
кыз менен баланын айырмасы бирдей болуш керек. Мындай жашоого караган көз карашы бирдей болуш керек деп ойлойм. Жаздай болуш керек, Эмнеден уялбайт булар? Булар эмнеден уялбайт? Эмне кылгандан уялбайт? Мисалы айтсак, бири-бирине кылган мамиледен уялбайт, биринчиден. Көп эле эмелерди көрүп атабыз, эми именно эле жаш Эмне сөгүнөбү, эмне? сөгүнөт албетте. Жаргон менен сүйлөйбүз. Биринчиден. Сүзүп жибереби же тебип жибереби? Жок, таанышкандан уялбайт, биринчиден таанышкандан. Балдар уялбайбы же кыздарбы? Балдар деле, кыздар деле уялбайт. Неге сага каршымын, например, балдар сөгүнгөндө бул өзү эркек да турабы, эркек деген сөгүнүш керек. Сөгүнүп туруш керек, Жок, дайым эмес. Бирок өзү эркек болуш керек да. Өзүнө күч келип, өзүнө эркек болуш керек. Кыз деген, например, эң уят деп ойлойм да. А вот сен айтып атасың, сен айтып атасың, бирок эркек сөгүнбөш керек деп. Вообще сөгүнбөсө анда билбейм, анда эркек деген эркек болуп калат го, деле кыз болуп калат го. Анда биздин эркектер кандай эркектер? Биздин эркектерби? Биздин эркектер эркек деле айтсам, бирок кандай да айтсам, гейр эмелер барлыгы бар, ошо мындай эметкен. Ошо? Мына бул айтты да, балдар сөгүнбөсө мындай башкача болуп калат дегенсипчи. Мисалы, мына бул бала сөгүнсүн деп коелу. Анан кийин бунун бир жери кемип калган жок, же көбөйүп кеткен жок да. Бул жөн гана, бул мисалы мага сөксө, мени сөксө, бул мага бир кандай бир эмени башкача орунуп эметти да. Бул деген эми кыздарды сөкпөй эле койсо деп айтмакмын да. Мисалы мен өзүмдүн классына айтайын, жаман дебейм. Арасында жакшысы да бар, жаманы да бар, өзүн билсин. Бирок биз айтсак, мына оңдосоң боло, өзүңдү сөгүнбөсөң боло десе, мисалы кагып коюш мүмкүн да. Сен кимге сөз айтып атканыңды билбей жаткансысың депчи. Айтпесеңер деп айтмакмын. Айтпесеңер. Бул деген биз азыр класстан эле мындай өзүбүздүн арабыздан эле сөгүнүп баштасак, мындай элди айтпай эле коелу, элди эмне болот, эл эмне кылат, эл эмне кылышы мүмкүн. Айтпай эле койсок болмок да. Неме, кыздар көп сөгүнөбү же балдар көп сөгүнөбү? Класстан көп сөгүнөбү же тыштан, тигил парктан? Класстан отурсак, класстан эжеке турат, мисалы. Уялуу деген бизде азыр бар болуш керек дейм. Бирок канча пайыз болушу мүмкүн процент? 70%га жетпейт. Таптакыр жетпейт. Анткени класста балдар өз калышынча жүрүшү мүмкүн. Бирок эжеке, мындай жаш эжелерди мындай урматтабашы мүмкүн да. Жаш эжелерди урматтабайбы? Карыларды урматтайт. Эми алар деген кыйкырса отуруп калышат да, булар билет кандай жини бар, кандай эмеси бар депчи. Мисалы класстан отурсак, агент деген сөз болуп кетти азыр. Агентте биздин балдар отурушат. Анткени ар бир сабакта биздин сабакка кирип көрсөңөр агентте отурушат. Бирок антсе дагы алар сабакты мындай кандай бир сабак окуган мындай эмеси бар да, аракети бар да. Окуйун, кылайын, аракет кылайын, сөгүнсө да, агентке кирсе да алардын аракети бар. Алардын окуган мындай эмеси бар. Мүмкүнчүлүгү бар. Жакшы, кол чаап коебуз. Саламатсыздарбы? Мен баарын угуп кеттим. Мен эки жакка тең кошулбайт элем, анткени баары чеги менен болуш керек. Иман да чеги менен болуш керек, агент да чеги менен болуш керек, окуу да чеги менен болуш керек. Жаш да чеги менен болуш керек. Жакшы. Мисалы, сүйүү кандай чеги менен болуш керек? Сүйүү Алла Таалам өзү деген адамга өзүнүн пешенесине жакшы бактысын берет экен да, биз аны күтпөй эле шашуу эле аргы менен жүрүп кете беребиз. Аны мен ага каршы чыгат элем. Ким кошулат, ким кошулбайт? Мен азыр айтат элем, бул эже аргы менен жүрүп кетебиз деп атат, аргы менен жүрсө деле болбойт. Эми мисалы үчүн бул эже балдар эле сөгүнөт деп атат. Балдар эле эми кыздар деле бар арасында, кыздар деле сөгүнүп мындай бир нерсе деп сүйлөсөң сөгүнүп ары карап басып кеткендер бар. Кимдер менен жүрүш керек анан? Жок эми. Жок эми бул мындай мисалды айтып атат да, булар аргы менен мындай ар кайсы балдар менен жүрөбүз деп атат. Ага кошулбайт элем, ар кайсы балдар менен эмес, кээ бир кыздарыбыз бар, алар деле өздөрүнүн мындай бир жактырган жигити менен башкасын ал жакпай калса, калган берки бала жакпай калат деп ойлойм. Сен кимдер менен жүрөсүң? Мен жүрбөйм. Жүрбөйсүң, жаштар. Уяттуу сөз менен сөйлө же мындай эле лох деле кой, мага окшой эле.
жок арасында уяттуу сөгүнгөндөр Орусчабы, кыргызчабы сөгөбү? эми кыргызча тили анча эмес, эми орусча көбүрөөк сөгүнөт да. Мен жана мушташтан көргөм да, жана кыздардын мушташында жанагындай аябай орустардын жана алкаш эмелердин эркектерине сөгүнүп аткан көрдүм кыздардын. Тиги чоң кыз айтты го, агент деген раньше эме болчу депчи, мындай письмо менен жазышып ушинтип жолугушчу депчи. Анан азыр тарбиясы жок деп салбайбы? Үйүнө келип алып, азыр сен чыкырайынчы үйүңө барып алып. Мамаң менин эле тарбиясы жок деп салат. Агент деген агентте кирип алып современный чыгып алып эме чыгып кой бияка десең чыгат, анан эч ким мен да жаман көрүнбөй, бул да жаман көрүнбөйт тура. Эч кимге көрүнбөйсүңөр? Кандай туурабы ушул? Бул айткандай туура болуп атпайбы? Мисалы сен агентте чакырасыңбы тиги? Ооба да, агент эмес. Чакырасыңар. Каерден кандай деп? Жазышабыз да. Анан Кел биякта жолугабыз деп. Паркка деп, Паркка деп, например. Менин суроом бар да, сага агенттен жана ону көчөдөгү дене саткан кыздар агент жазып калсачы, кел бияка чыгык деп. О кандай болот? Сен билбейсиң да. Жиндимин аларга келип. Агенттен мындай мен жакшымын, мен студенткамын деп турган чакырып берет да. Анкета эмес, жанына келип туруп көргөндөн кийин кел деп атабыз. Жанынан көрүп эле кетебиз да биз. Эмне анын жанына барып сурайбызбы, сен тигиндейсиң деп. Кичине келип, общение тебип, анан кийин общениени канча тебесиңер? Сырын билдирбейт да, сага сырын билдирбейт да. Агент менен мындай удобный да, ону жигер айтты го, удобный деп. Туурабы? Жакшынакай кылып, сүрөтүн жакшынакай кылып, шпаклевка шооларын жиберип берет агентти. Анан сен айтасың, о, сонун экен деп. Жаштар сүйлөсүн. Я сейчас слышала, кто-то говорит закрыть агент, кто-то говорит нет, кто-то говорит, что это зависимость, а кто-то говорит, это неправильно. Это не то, что зависимость, скорее всего, это нехватка общения. И это использует агент закрыть, это, наверное, просто предлог или причина не используется. Каждый человек сам для себя решает, заходить или нет. Он сам решает, как правильно, как неправильно. А вот использовать, типа говорить то, что закрыть, не закрыть, это не надо так говорить. Просто надо, каждый просто делает свой выбор, и никто из-за этого не должен осуждать. Жаштар сүйлөсүн, жакшы. Бул кыз туура айтып кетти, агент жөнүндө. Агентти негизи ар бир адам өзүнүн эркинен болот да, ар бир адам өзүнүн эркин жок мен кирбейм деп койсо, ал адам кирбейт. А эгер ал адам эрки жок, эрки мындай кандай десем эми слабый болсо, ал адам өзү кирип эле, өзү ошол мындай мээсин, өзүнүн денесин бүт, өзүнүн оюнун баарын ошого арнап коет. А эгер сен эркиң кандай? Мен эрким, кандай десем, мисалы мен чын айтсам башында агентке аябай көп кирчимин. Бирок азыр мен өзүм токтотуп, өзүм эркимди коюп, мен ушу агентке кирбейм деп. Жазында токтодубу же кандай? Жаз ага влиять этти, ошого мындай кандай десем, күч кубатын берди, ошол мен агентке кирбей калганыма. Жазында ошол жазмага абдан жардам берди деп айтсам болот. Жаштар сүйлөсүн. Бир аял айтат, менин балам да кызым да чыкпайт дейт агенттен. Жумшасам барбайт дейт. Ошол жерден чыкпайт дейт. Суу алып келип берчи десем да возьми сама деп коет дейт, болду дейт. Ошо эмпейт да, агент деген бир бале болду дейт да. Ошо силер деле ушундай агентке киргенден кийин мээңер иштебей калып баштайт да, вирус кирип. Жок, ал кандай десем, ал агент дагы ага зависит этет, анан ага ата-эненин тарбиясы да зависит этет. Ага ата-эне өзү кандай десем, мындай жакшы сөз менен түшүндүрүп коюш керек. Сен ага кирбе, ал сага жаман нерсени берет деп ата-эне өзүнүн тарбиясынан үйрөтүп башташ керек баланы. А эгер ата-эне мисалы унчукпай койсо, бала ойлойт да, мага ата-энем эчтеке деген жок, мен кире берсем эчтеке дебейт экен дейт. Ошон үчүн ал ата-энеден да зависит этет. Ал ата-эненин дагы тартибинен болот. Ата-эне жакшы тарбия берсе, бала жакшы болот. Жакшы. Наркотик же арак бар го. Бир азында билинбейт эле да. Анан апасы деле ойлойт да, кичине ичип койсо эмне болмок эле. Кичине наркотик чегип койсо эмне болмок. Анан кийин караса уже наркоман болуп калган. Анан кийин уже жардам бербей атты. Анан силер да ошондой болуп каласыңар, может, наркотик сыяктуу. Агент. Уже чыга албайсыңар. Азыр сен айтпадыңбы деген, ата-эненин тарбиясынан депчи. Эгерде сен өзүң эркиң неме кылсаң, өзүң эркиң менен деген агентке кирбей койсоң деле болот, ата-эненин тарбиясы деп элечи. Ата-эне деле любой ата-эне өз баласына жакшылык деле каалайт. Жок, эми сен айтып атпайсыңбы, ата-эне деп ата-эне кошпой койсо болот депчи. Ата-энени кантип кошпой койсо болот? Ата-эне деген ошого балага жакшы мындай түз максат көрүш керек. Ал бала көрүп атат, ата-энеси, бул бала мен туура эмес максат менен кетип барат, туура эмес жол менен кетип барат деп ата-эне өзүнүн жакшы оюн айтып, жакшы
жолго салып кетиш ата эненин милдети да. Ал ата эне кандай десем, бул кыз айтып атат, ошо ата энен кошпой эле өзүң эркиң менен токтотуп койсоң болот дейт. Ар кимдин эрки ар кандай. Мисалы мындай ата эне сени агентке киргизин деп эмес, интернет эметип, компьютер алып бергенде, ушу балам бир илим алсын, интернеттен бир маалыматтарды алып, акылдуу болсун деп берген. Сен болсо агентке кирип алдың. Жок, ал акылдуу болсун деп ар бир ата эне ар бир ата эне жакшы ой менен алып берет. Жакшы жерлерге жумшасын, жакшы ойлор менен, жакшы иштер менен жумшасын деп ар бир ата эне максат кылат. Бирок ошону биз кандай десем, кээ бир жаштар аябай туура эмес жака колдонуп атышат. Ошону мен айтып атпайм, ошо ата эне аны урушуп коюш керек да, урушуп мындай жакшы сөз менен же урушуп мындай. Эгер түшүнбөсө жаман сөз менен айтып, мындай болот да, кээде ата эне урушуп коюп атат да, сен айткандай урушуп койсо барып анан коркутуп барып азынтып бөлүп алып атат да. Аларга кандай сен көз карашың? Жакшы болсун дейт экен, анан бар азынтып бөлүп алып атат да, анан өзү дагы жок. Ал бала өзү күнөөлүү ага, эмнеге анткени аны эч ким кыйнаган жок. Сен асынып барып өл, сен тигинт деп ал шайтандын азгырыгы, ал өзү жаман туура эмес жолго алып барган. Барып асын өлө болушат деп, ал бала подростковый возраст болгондо любой бирөө урушса, ал подростковый возрастта жиненип кетип эмне кылганын билбей каласың. Ал ошо жазында болот дейт да. Жазында болсо, ошо подростковый возраст болгондо эметет, өзүн чыдабай калат. Жини менен асын өлө болушат. Эмне кылыш керек ошон үчүн, эмне кылалы? Өзүн кармаш керек, ошо жинденгенде эметиш керек, жинин эптеп көтөрүш керек башка. Жаска чыгыш керекпи же паркка барыш керекпи, эмне кылыш керек? Жинденгенде өзүн эмес да. Ар кандай немелерге жинин башкага чыгарыш керек. Азыр асын өлө болуу деген нерселер биз көргөн психикага влиять эткен кинолордон болот деп ойлойм. Ошондуктан биз деген жана эме жөнүндө жана өлтүрүү жөнүндө көрбөшүбүз керек да. Өлтүргөн боевиктерди ошолор көп. Ушул нерселер ошол баягы жаштар жазында мисалы ошол көбүнчө таасир берет дейт, ошол туурабы мисалы? Мен ага кошулбайм, ал туура эмес, анткени любой немеде боло берет ал сезондо. Сирендер, алчалар, алмалар гүлдөгөн убакта көп таасир этет дейт го. Аны билбейт экенмин, байке, силерден угатам. Мен айтып кеткеним, адамдын ар бир өзүнүн укугу бар. Ар бир өзүнүн укугу менен жашаш керек. Биздин жанагы айтып атпайбызбы, чегип, арак ичип дегенчи, бул өзүбүздүн окружность, өзүбүздүн обществода болуш керек дейм да. Кандай досторуң кандай болсо, өзүң да ошондой болосуң. Досторуң кандай жаман жолго эмесе, сен да өзү жаман жолго кетесиң. Аябай жакшы дейм. Имандуу, аябай достук, ынтымактуу. Жакшы, жаштар сүйлөсүн. Мен мисалында мен ойлойм да, жазында ошо кыздарды эшикке чыгарбаш керек. Опасный ошо. Кошуласыңарбы? Жазында чыгарбаш керек силерди. Анткени силер үйгө келбей каласыңар, мен карайм подростковый возрастта. Келбей каласыңар, силер контроль жогото бересиңер. Кыздарды кое бербеш керек депчи. Азыр, например, мейли уже кыздар десеңиз, эмнеге болот? Кыздар, например, занятиялары көп. Алар бир жака барып окуш керек, алакка даярданыш керек. Кээ кыздар библиотекага барат, сиз эмнеге аларды эшикке чыкпасын дейт. Эмне үйдө камталып отура берсинби алар? Кечинде чыгарбаш керек. Кечинде. Анткени подростковый возраст силер мээңерди контроль эте албай каласыңар. Мына өткөндө бир жерге барсак, үйүнө келбей калыптыр, андан кийин апасы урушса азып өлүп алыптыр. Жок. Апаң дегенде, апабыз ата-энебиз бизге мындай кандай десем, физически айтпай, просто морально эле айтып коюш керек да. Кызым, балам, сен андай туура эмес жолго баратасың депчи. А мындай кээ эле ата-энелер бар, өзлөрүнүн башында мээлеринде психически бир нерселер бар да. Алар наоборот давление кылып турат, надавить балдарга, анан алар ошентип барып асынып өлүп кете беришет да. Ал үчүн ата-эне деген ыймандуу ата-эне, бүт ата-эне өзлөрүнүн ыймандуу эле. Алар пример болушат балдарына. А кээ эле ата-энелер ичет, чегет, наркотик принимать этет, аларды көрүп алып, бала өсөт ошентип. Ата-энең кечинде эшикке чыкпайт да. Анан кийин силерге ошондой үлгү көргөзөт, чыкпа деп. Анан кийин силер болсо чыгам, мен агент мени чакырып атат деп туруп, анан терезеден чыгып кетесиңер. Жок, түшүнөсүзбү? Агент это просто агент, это для общения. Ага чыкпайт. Жана айтпадыбы, чакырат деп. Агент мени чакырсак чыгасыңар деп өдү. Чакырса түштө, а кечинде эч ким чыкпайт. Кечинде бүт кыздар коркот. Өзүнө кыздар коркот да өзүнөчө. А мынтип өзү мындай өзүнө достойно, мен коркпойм, өзүнө уверен кыздар болсо, алар чыгышат. Силерде уверениңиздар барбы өзүнө? Каякта?
мектепте бар, конечно, уверен в себе. Алар өзлөрү мондай коркок кыздар чыга албайт да эшкечи, коркуп. Анда баатырлар чыгат экен да. Балдардан барбы? Жакындар ошо кыздарды эшикке чыгарбаш керек дегенге кошулам. Жакындар ошо шаарыбызда ошо агентке байланышкан кылмыштуу окуя болуп кетти. Анда ошентип агент аркылуу кызды чакырып, 3 бала бир ордо ташкан. 3 балабы? Ошо агенттен чакырып. Бул кайсы жерде болгон окуя? Ошо Бишкек шаарында болгон окуя. Бул айтып атпайбы, агентке ошол агенттен чакырып чыгып, анан аны зордуктап кетишти депчи. Ар бир адамдын акылы болот, ар биринин өзүнө мындай жооп бериш керек. Анан ал чакырганда балким ал жаман кыз. Өзү ошого барып атпайбы, туурабы? Эми агентке бардык эле жаштар эле эмес, улуу муундагы адамдар деле кирет азыр. Мисалы биздин кошуналарыбыз кирет. Агентке только балдар менен жолугуп или кыздар менен жолугуп эмес, агентке мен мисалы мындай бош убактымда туугандарым менен, досторум менен сүйлөшкөнгө кирем. Анан мен мисалы агенттен бирөө менен жолугуп көрө элекмин. Анан агентке кирип кыздар бузулат, анан кечинде чыгышат, аларды тыюу салыш керек, анан азын өлүп алат дегенге мен кошулбайм. Кыздарды кечинде чыгарбаш керек дегенде кошуласыңбы, кошулбайсыңбы? Кошулбайм. Чыгып бериш керек. Жок, эми аны деле акыл менен ойлонуш керек да, кыздар деле. Мисалы бойго жеткен кыз да, азыр мына бойго жеткен кызды кечинде чыгарбай калат атам да. Сен ошо бойго жеткен кызды кыз өзү эле чыгарбайт да, туура бала чакырат да. Балдар деле акылдуу болуш керек, кыздар деле акылдуу болуш керек. Алар өзүнүн ар бири өзүнүн мээси менен ойлонуп көрүш керек. Мен туура кылып атамбы или туура кылбай атамбы? Сен агенттен кантип билесиң ал жакшы бала экенин? Мына мисалы агенттен сонун кылып жазып атат да. Мен сонун жакшы балам деп анан сага мындай коо сөздөр жазып атат. Анан сен ойлойсуң да жакшы бала экен деп. А жерде көрсө бандит же дагы бир балекет. Ушундай болушу мүмкүнбү же? Андай эмеспи? Андай албетте болот эми. Бирок билбейм мен андайга андай. Төлжанга килеп эткен балыктай болуп чыгасың да. Мени эч ким али мындай агенттен эшикке чык деп чакыра элек. Анан көрсөтүүңдү көрүп сени чакырып калсачы, анан эмне кыласың? Чыкпайм. Агент аркылуу бирөө түрмөнүн ичинен жазыптыр да. Анан кийин ал барып ошого агент эме кезде акча салат экен ошол жака түрмөгө. Ошол кыз. Анан кийин ошо агент аркылуу сүйүп кала берипти да ошону түрмөдөгү баланычы. Анан кийин акча салат экен, анан барып алып өзү эле биле берет экен, өзү менен өзү эле. Ошо жигитти элестетипчи, көрбөгөн эле жигитти. Мына ошондой крыша кетип атат агенттен. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздер менен биз ушул жас жана жаштар жана агент жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Биздин жаштардын оюн угуп атасыздар. Ар бир жаштын ою баалуу, анда жигиттер кел. Азыр бүт бар жаштар эле кире бербейт да. Көбүнчө аялдар деле бар, чоң кишилер деле бар. 40-50 жашка жеткен аялдар деле кирет, биз деле кирбейбиз. Алар деле сүйлөшүп, керкелер жолукканда жолушат, андайлар мен деле көп эле уккам. Силер менен сүйлөшөбү же кандай? Жок, сүйлөшкөндөр өзү где-то 82ден уже өйдө андай сүйлөшүп башты кирип эметте жолушат примерно. Кыздар чыгабы, агент менен чакырсаң? Кыздар чыгабы, агент менен чакырсаң, түндө чыгабы, кечинде? О, чыгат, керкелер мен бир кыз сынап көргөм. Кантип сынап көрдүң? Сынап көрсөм, ал чыгып кетип калыптыр, анан кийин мени тамашалап үйдө жатып берген. Сени күткөн экен да паркка барып алып, Ооба. Достор, ушундай. Биздин чыгаш керекпи, чыгарбаш керекпи, агентке кириш керекпи, кирбеш керекпи деп атасызбы айтканда. Кызды кечинден кийин чыгарбаш керек. Айтып коет, балдар болсо ичи менен сүйөт деп коет, кыздар болсо кулагы менен сүйөт деп коет. Ошондуктан кечинде кыздарды чыгарбаш керек деп айтам. Кыздар ар кандай балдар ошо ар кандай кызга жагымдуу айтып коюшу мүмкүн, ошондуктан кыздар чыкпаш керек да. Кандай кыздар? Туурабы? Туура ойбу, кандай? Мен кошулам, сизге да кошулам, буяка да кошулам. Анткени туура деп ойлойм. Кыз ыймандуу болуш керек. Кыз ыймандуу болуш керек. Сиз айтып кеткендей, түрмөдөгү мурун мен деле окугам газетадан. Кыз түрмөдөгү бала менен сүйлөшүп атканынчы. Ошол ар бир адам бала чыкканга болот, а кыз чыкканга болбойт деп ойлойм. Бул чеги менен болуш керек, кыздын чеги менен болуш керек. Кыз чыкканга да ошол чыкканга туура өзү ойлонуш керек. Чыкпаганга, например, өзү ойлонуп көрүш керек. Кыздар ойлойм, чыкпай агентке, например, мен бир бала менен сүйлөшсөм, например, ал жагымдуу, мага аябай сонун сөздөр менен жазып атат. Мен ошого чыга бергенде мен өзүм мээм болуш керек дагы. Акылдуу кыз болуш керек ага. Ошон үчүн ойлойм, балам. Анда мээси жоктор чыгат экен да? Анын мээси деле бар, бирок ошого татыктуу болуш керек деп ойлойм, бала да, кыз да. Кантип татыктуу болот?
татыктуу болгонго өзүнүн мээси менен жана акылдуусу менен жагымдуу болуш керек болот. Акылдуулар деле адашып калып атат го. Жазында өтө кыска кийим кийет кыздар көбүнчө. Азыр балдар шорт кийбейт туурабы? Кыздар көбүнчө кийет. Кыздардын аябай кыска кийгени өзүнө жарашыктуу кийиш керек да. Өтө кыска кийип атпайбы? Жарашыктуудан да өтө жарышып кетип атты. Анда айта албайм, анда кыздан да өзүнүн ыймандуулугун билбейт окшойт деп. Жаштар сүйлөсүн, жакшы. Мен бул передачаны көп көрөм, анан кийин мен байкайм, сиз дайыма эле кыздардын тарабына каршы чыгасыз да, эмне үчүн кыздар тигиндей анан мындай деп. Мен айтат элем да, мисалы үчүн кыздар мейли кыздар жаман болуптур, кыска кийиниптир, же агент менен сүйлөшүптүр, чакырыптыр. А мен могу жакшылыкка каршы чыгат элем. Эмне үчүн макул бала чакырыптыр, бирок бул жерде биринчиден кыздын намысы булганып атат. Кыз өзү эле булган жок да, бул жерде биринчи балдардын чоң күнөөсү турат. Анткени азыркы кезде кылмыш жанасын карасак, балдар күндөн күнгө чейин кыздарды аябай зордуктап жатат. Эмне үчүн алар зордуктап жатат кыздарды? Биринчиден бул кыздардын намысы булганып жатат бул жерден. Ошондуктан мен баарыңарга айтып кетет элем, кыздар ар биринин башы өзүнүн акылында, мисалы үчүн айтат элем, просто бул жерде деген кыздардын биринчи балдар намысын булгуп атат. Анан кыздар психикасы бузулуп, жаман жактарга азгырынып жатат. Балдардын да күнөөсү бар бул жерде. Бир гана кыздар күнөөлүү эмес. Жазында күн узарат деп коет, кыздардын юбкасы кыскарат деп коет го. Ошондой сөз бар. Ушундай макал бар экен. Жазында күн узарат, кыздардын юбкасы кыскарат деп бул жигит силерге бир таш ыргытып атат да. Мен деген агентти неме кылайын деп аткан болчумун. Жана айтпадыңарбы агенттичи, эгерде ата энең дагы, мугалимдер да бизди агентке киргиле деп айтпайт да. Бул адамдын өзүнүн эркинен. Эгер сен кирбейм десең, кирбей каласың, туурабы?